кандай кыйынчылыктар болсо да мындай жылмайып, мындай күлүп жеңүүнү үйрөндүм. Өзүм кичинекей кезимден сөйт тартып, анан ошо компьютерди басканга, ошо компьютерде отурганга кызыкчумун. Бутоолом кеч басып калганына байланыштуу өзүмдөн 4 жаш кичилер менен окуган болчумун. Ар кандай темада ырлар жазып, мугалимдерге, апаларга арнап жазып келем. Асманда күндөй болгон, түндөсү айдай болгон, мээримин аябаган ал менин жаным тайнем. Келечекте өзүмдүн ыр жыйнактарым болсо деген тилектерим бар. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген айрым бөбөктөрдүн жашоосу, алардын келечекке болгон үмүттөрү жана кыялдарынын ишке ашышы туурасында сөз кылмакчыбыз. Кочкор районунун Чолпон айылынын тургуну Айнура Бактыгул кызы өзүн-өзү мотиватор, өзүнө-өзү түзөтүүчү мугалим. Ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелүү экенине көп ойлоно бербейт. Адамды чөгөрүп, көңүлүн түшүрө турган ойлордон алыс. Анткени анын адамга эч кандай пайдасын алып келбесин билет. Тескерисинче, колундагы уюлдук аппаратынын жардамы менен өзүн өнүктүрө турган видео сабактарды, кызыктуу маалыматтарды көрүп, ой жүгүртүүсүн өзгөртүп, жашоого болгон көз карашын башка нукка буруп, дайыма жылмайып жүрүүнү адатка айланткан. Мен деле ошо мурун өзүмдү өзүм басынтып берчүмүн. Мен мындаймын, тигиндеймин, менин колуман эч нерсе келбейт деп ушинтип берчүмүн. Анан тайнем бар. Тайнем колунан өскөн. Тайнем ошо мотивация берип, сен андай эмессиң, наоборот сен күчтүүсүң. Башкаларга караганда сен күчтүүсүң деп ар дайым тайнем мотивация берип турат. Анан дагы жакын адамдарым бар. Тажеңелерим, тайкелерим ар дайым мени колдоп турушат. Эч качан чөкпө деп турушат. Анан мен дагы ошол жаатка мындай өзүмдү өзүм басынтпаганга аракет кылып, мындай өзүмдү өзүм өнүктүрүп, анан өзүмдү мындай карап, өзүмө өзүм жооп берип, келечекте мен мыкты инсан болгум келет. Эң биринчи мындай жылмайып жүрүш керек, эч качан кайгырбаш керек. Ар кандай кыйынчылыктар болсо да мындай жылмайып, мындай күлүп жеңүүнү үйрөндүм. Ошо мен сыяктуу анан өздөрүн кемсинтип, мындай эме кылган балдарга мен мотивация берип, аларды стресстен алып чыгып, эч качан кайгырбай жашаганга жардам бергим келет. Эч качан алардын кайгыруусун каалабайм. Мен эмнеге мындаймын, мен эмнеге ушундаймын деп эч качан алардын өзүн-өзү кемсинтүүсүн каалабайм. Жана аларга дагы жаркын жашоо каалайм. Мындай кайраттуу кулук мүнөзү менен келечекте психолог, мотиватор болуусунда күмөн жоктой. Жашоосуна наалат айтып, капа болгон учуру аз. Анын ордуна Айнура ыр жазып, ар кандай өзүнө жаккан таттууларды жазуу менен алектенет. Ошо мен бош убактымда жок дегенде мен бош убактымда мындай өзүмдү өзүм алаксыз үчүн, эч качан кайгырбап, жаман ойлорду ойлобош үчүн мен таттуулар жазайм, ыр жазам, үй жыйнайм. Любой эле бош отурган адам стресс болушу мүмкүн. Ойлонот, бош отуруп ойлонот, эмнеге мындай болуп калды, тиңдей болуп калды ойлонот. Анткени ошондуктан бош отурбай мындай аракеттенип, өзүнө өзү мотивация берип, стресстен өзүнө өзү алып чыга алат. Адамдар айтканы менен мындай мотивация бергени менен өзүнө өзү алып чыгыш керек. Айткан бөлөк, жасаган бөлөк. Эч качан бош отурбай, өзүнө өзү кемсинтпей, мындай өзүнө өзү мотивация берип, мен мындаймын, мен кыйынмын, мен күчтүүмүн,
мен аракеттенем, мен аракетчилмин деп өзүнө өзү мотивация берип, өзүнө өзү камкор болуш керек. Каарман бул жарык дүйнөгө келгени дене мүчөсү толук, тагыраагы оң жак капталы толук өөрчүбөй калган. Ден соолугуна байланыштуу орто мектептин 9-классын гана окуп аяктаган. Бутугум кеч басып калганына байланыштуу өзүмдөн 4 жаш кичилер менен окуган болчумун. 2008-жылы 9-класска чейин окугам. Анан ал жактан болсо 9-класс бүткөндөн кийин 11-класс менен 10-классты окуй албай калдым. Анткени ошол жатак мектеп жабылып калып, үйгө барып келип окуганга кыйналып калдым. Өзүм болсо тарых жана адабият салана кызыкчумун. Кичине кезимден эле дизайнердин окуусун, дизайнерскийге, анан компьютерге кызыкчумун. Келечекте ошо дизайнер болгум келет. Өзүм кичинекей кезимден сурет тартып, анан ошо компьютерди басканга, ошо компьютерде отурганга кызыкчумун. Классташтарым менен жакшы мамиледе болчумун. Аябай жакшы көрүшчү. Жетишпей калган сабактарыма жардам беришип, бири-бирибизге жардамдашып, жакшы мамиледе болушчу. Анан окуп жүргөндө ошо кол эмгек боюнча Нарынга келип, гран-прини алып кеткем. Мягкий кушка тийип. Анан ошо мектепте окуп жүргөндө эле ошо ыр жазганга, ырдаганга кызыгып, ошо мектеп аралык эме конкурс болгондо ошо Чыңгыз Айтматовго арнап ыр жазып, ошол бойдон ыр жазып калгам. Ошол бойдон ыр жазганга кызыгып, ошол бойдон ыр жазуумду токтотпой, ошол бойдон анан ар кандай темада ырлар жазып, мугалимдерге, апаларга арнап ыр жазып келем. Ыр жазган бош отурганда келет, бош отуруп үмүт кааласаң, анан ошондо илхом келет, ошондо жазам. Айнура окуганды жана ыр жазганды абдан жактырат. Кыялдарым бар, бирок мурун мектепте окуп жүргөндө мугалимдер көп эле айтышты, тиги эмгектүү газетасына берели ырларыңды деп, бирок өзүм намыстанып, ошо менин ырымды эми окумак эле көп берген эмесмин. Азыр көз карашым өзгөрүлүп, ошо ырларымды элдерге таанытып, өзүмдү, талантымды өнүктүргөнгө даярмын. Мен азыр сиздерге Чыңгыз Айтматов агабызга арналган ырымды окуп берейин. Дүйнөнү дүңбүрөткөн жазуучу элең, дүйнөдөн кайта бердиң кош дебестен, дүйнөдө элесиң бар өзүң жоксуң, дүйнөнү дүңбүрөткөн атың калды, атактан чачырады бүт ааламга. Айтматов, атың калды бул ааламда, бүгүн биз повестини коюп чыктык, атыңды өчүрбөстөн бул ааламдан. Тайнеме арналган ырымды окуп берейин. Асманда күндөй болгон, түндөсү айдай болгон, мээримин аябаган ал менин жаным тайнем, мээримин төгүп мага, ар дайым жагат мага, ааламга жарык берип, жалгызым жаным тайнем. Мен үчүн жанын берген, эмгегин ченебеген, энемден жакын болуп, ал мени алпештеген. Ызгардуу кыш эшигинди черткендей, ызылдатып шамал бакты тепкендей, аппак болуп айлананын бардыгы, бул дүйнөгө алтын күмүш сепкендей. Муз үстүндө балдар чуркап ойношот, муз үстүндө балдар жана сүйлөшөт, бири-бирин карга жыгып күрөшөт, кызык болуп ооздон чыккан буулары кайра бири-бирине үйлөшөт. Анда-мында отура калып, илхому келген учурда ыр жазгандан сырткары, созолонто обон созуп ырдаганы дагы бар. Чолпон Камчыбекова аткарган Сага деген ырдан аткарып берейин. Жан дүйнөмдү үмүткө термей, кыялга термей, сага саналар сансыз агылат селдей. Карап карегин талып издесем да, бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Каармандын үй бүлөсүндөгү келишпестиктен улам же тагыраагы апасынын башка турмушка чыгып, карып калган тайэнесинин колунда калгандыгына байланыштуу учурда Нарын шаарындагы Аруу Тилек кризистик борборунда жашайт. Мындагы адистердин айтымында Айнура өзгөчө зерек,
кыялдарын бийик койгон, өжөр, акылдуу кыз экенин айтып, анын келечекте жакшы адамдардын курчоосунда болсо деген тилекте. Бизге кызыбыз келгенине 15 күндөй болуп калды. Бул Адилет клиникасындагы адвокат кыздар тарабынан алынып келинген. Биз келгенде эле ушундай өзгөчөлүгүн көрүп, өзгөчө жан дүйнөсү такыр башкача адам экенин көрүп, биз да ошо өзүнө жараша аяр мамиле кылып ушинтип атабыз. Бирок кандай десем, өзү жаш болсо дагы, кичинекей болсо дагы кыялдары аябай бийик, ойлору, адамга кылган мамилеси ушундай бардык жагынан түп келишкен кыз экен. Анан ушу бир аз колдоо болуп, мындан аркы жашоосу дагы жакшырып кетсе экен, жакшы бир адамдардын айланасында болсо экен деп тилек кылып атабыз. Адамдарга дегеле жалпы адамзатка мотивация берүүчү кыз да, себеп дегенде ошондой өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген, ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген болсо дагы ал эч нерседен тайманбайт, эч нерседен коркпойт. Алдыда ушундай максаттар аябай көп. Ошонун ар бирине жетүүнү болгон аракеттерин жасап жатат. Ал эми комубузда көп эле адамдар бар, алты санаман, бирок колуман эчтеке келбейт, мен эчтекени билбейм, эчтеке жасай албайм дегендер бар го. Ошолор үчүн бир чоң мотивация болмок да. Чыгармачыл экен, өзү ырларды жазат экен, ырдайт экен. Анан ушундай бир чыгармачыл адамдар менен кезиктирип, ошолор менен бирге ырдайт беле, клипке түшөт беле, ушундай бир жагдайда, ушундай бир жаатта бир болсо, ушул кыз үчүн бир сонун бир болот беле да. Көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө Айнуранын бирден бир кыялы музыкалык аспаптардын же өзү ырдаган ырга үн жаздыруу экенин билген соң, Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрынын чыгармачыл инсандар менен кезиктирүүнү туура көрдүк. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Келишсизби? Биз бүгүн сиздерге конокко келип калдык. Бул менин жанымдагы Айнура. Өзү ырдаганды аябай жакшы көрөт экен, ырдагым келет деген бир кыялы бар экен. Анан ошол кыялды биз ишке ашырыш үчүн сиздерге конокко келдик. Биздин театрга кош келипсиздер. Драма театрда музыкалык бөлүмдүн башчысы Калмуратов Нурбек байке. Мен болсо бул ушул театрдын актрисасы жана ырчысы 43 жыл болду. Ал эми Нурбек байкенин иштегенине 25 жыл болду. Анан бүгүн сиздин сөзсүз бар кыялыңызды бирден бир себепкер болобуз деп ойлойм. Биздин комуздун коштоосунда да ырдайсыз. Анан албетте куттуу студиядан нечелдеген таланттар чыккан. Анан ошол студиядан дагы бизден Нурбек байке сиздин ырыңызга кандай десем, үнүңүзгө коштоп берет. Ömür boyu
андан аркы репертуарыңды дагы мен музыкалык мектептен сага баягы вокалдан көнүгүүлөрдү жасап, андан сырткары дагы репертуарым боюнча дагы жардам берем буюрса. Анан мынакей могу студияны көрүп алдың. Кудай буюрса бияка келип, Нурбек байке да сөз сага жардам берип, бул ырларга үнүңдү түшүрүп бергенге жардам берет да. Кудай буюрса келечекте дагы көп ырларды ырдайсың деп максат кылалы, буюрса. Ошо ырлардын баарын ар бирин четко яснап атасың, бирок жанагы жолугуга бир келсең эмне болмок, ошо созуп кой, ошо жана жолугуга бир келсең эмне болмок, ушуну алсаң дыхание аласың, жолугуга Бүгүнкү күн жана сонун күн болду. Мен бүгүнкү күндү эчкачан унутпайм. Анткени менин бир кыялым орундалды. Студияга биринчи жолу келдим, аябай толкундануу болду. Анан Перизаттын эже менен таанышып, комуздун коштоосунда ырдадым. Мен үчүн эң бактылуу күнүм ушул. Мындан ары дагы ошо эжелер менен байланышып, өзүмдүн талантымды элге тартып алып, ошо эжелерден кеңеш сурап, ошо эжелерден сабак алып турсам деп үмүттөнөм. Мындан ары дагы ушинтип талантымды элге тартып алып, чоң сахналарга чыгып, өзүмдү эл арасына көрөм деп. Бала кезде мен дагы неме студия, үн жаздыруу студиясы деп калса мен бир башкача элестетип жүрөм да. Анысыңарында бүгүн мен Айнура менен ошол Айнуранын толкунданып, ошо студияга баягы наушникти кулагына салып, микрофонго келип, анан комуздун коштоосунда ырдап атканда толкундарды уже өзүмдөн да улам билдим да. Анткени Айнурада чын эле баягы ырга жакын экени биринчи, экинчи болсо бул чыгармачыл адам экени аябай билинди. Анткени мен мугалимдик катары бир эле көрсөтмө берсем, ошону баягы алып кетти да. Эч кандай кынтыксыз алып кетти. Анан эми мен Айнура менен Кудай буйрса келечекте, Айнура, Кудай буйрса келечекте биздин куттуу театрга өзгүлтүксүз дайыма спектакльдер болгондо дайыма келип турат, сөз чакырам. Андан сырткары биздин Жумамиль Шералиев атындагы балдар искусство мектебине дагы мен чакырып, жумасына бир 2 жолу өткөнгө мен жардам берем. Анан келечекте чоң сахнага аттанып, чоң сахнага бирден бир биз себепкер болобуз деп максат кылып койдум. Анткени баягы бир көргөндө эле уже Айнуранын дикциясы аябай жакшы экен, ар бир ыр менен жашай билет экен. Айтор мен Айнура менен Кудай буйрса окуучум болот, иштешем деп үмүт максат кылдым буйрса. Мына ушундай жүзүндөгү бактылуулукту көрүп олтуруп, биз бүгүнкү каарманыбыз Айнурага кең келечек, бактылуу жашоо жана узун өмүр каалоо менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктамакчыбыз.